Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Акыркы жылдары кыргыз коомундагы маданият менен билим деңгээли болуп көрбөгөндөй төмөндөп баратат. Бул маселеге кызыккандар аны көрүп турат, бирок көрбөгөндөрдүн саны миңдеген эсе көп. Алар күнүлүк турмушу менен алек. Бүгүнкү тиричилик кечээкүгө окшош болгондуктан алар 10 жылдык айырманы бири-биринен айырбаштай албайт. Жаштар театрга барбай калды, адабият классиктерин окубайт, жогору маданиятка ээ адамдар менен жолукпайт. Маалыматтын баарын болсо, интернет, социалдык тармактар же ашып кетсе маалымат каражаттарынан алат. Гезит журнал сайттар болсо азыр эч кимди тарбиялабай калды. Алардын эң негизги максаты азыр көбүрөөк лайк чогултуу жана сенсация аркылуу мүмкүн болушунча көп окуучу тартуу. Аны менен кошо маданият менен билимдүүлүктүн ченемдери дагы өзгөрүп баратат. Интернет же электрондук почта аркылуу адам кимдир бирөөгө кат жазса, анын туура, катасыз жазылганын эч ким текшербейт. Катты алып жаткан адам үчүн дагы ал баары бир айтылган ойду түшүнсө эле болду. Эч кимге нааразы эмес. Ошондуктан адамдар маданият менен билимге көз каранды болбой, автономдуу жашап калды десе болот. Мындай пендечилик коомдук турмушка дагы кеңири тарап баратат жана коомдун жогорку чөйрөлөрүнө дагы көчө маданияты аралашып, чыныгы маданиятты обочого сүрүп баратканын көрсө болот. Мындай жертөлө маданият өзүнүн уятсыздыгы жана тартынбастыгы менен кимди болбосун утат. Анткени маданияттуулар андай ыкмаларга көнгөн эмес жана тийиштүү ченемде каршылык көрсөтө албайт. Ошондуктан расмий каттарда, окуу китептеринде же башка документтерде катанын үстүнө ката жазылып жатканы күнүмдүк ишке айланууда. Андай каталар маалымат агенттиктеринин жаңылыктарынан тартып, жогорку кеңештин төрагасы өкмөт башчыга жолдогон каттарга чейин жетти. Абалды оңдоо ишинде билим берүү тармагынын мааниси зор эле, бирок ал тармак өзү маданият жана билим жагынан аксак болууда. Былтыр күзүндө 6 класс үчүн география боюнча окуу китептери ондогон ката менен басылып чыкканы бүткүл коомду шок кылган. Бирок билим берүү министрлиги күнөөнү моюндаган жок жана басмаканага шылтап билим компьютер деген басманы сотко берерин да билдирди. Эми болсо мектеп аттестаттары дагы көптөгөн ката менен басылып чыкканын көрүп жатабыз. Былтыркы окуу китептери Print Express басмаканасында, аттестаттар болсо учкунда басылыптыр. Эки учурда тең буйрутма билим берүү министрлигинен келген. Демек, министрлик гана күнөөлүү. Басмаканалардын дегеле тексти өзгөртүүгө укугу жокко, бирок алар ката кетиргенде дагы министрлик китептерди же аттестаттарды текшерүүгө тийиш болчу жана ката көрөөрү менен иштин баарын токтотуш керек эле. Демек, же текшербейт, же текшерсе дагы катаны көрбөйт. Мындай каталар акыркы мезгилде өтө эле көп кайталана баштады. Мындан 2 жыл мурда балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр дагы ката менен басылып чыккан. Жакында эле март айында Орусия менен Кыргызстандын университеттеринин биринчи форуму өткөрүлгөндө президент чыгып сүйлөгөн трибунадагы жазуу ката менен түшүрүлүптүр. Бирок министрлик аны ката деп да эсептебей койду. Бул дагы маданият. Маданият менен билим деңгээлинин мынчалык төмөн түшкөнүнө биз баарыбыз күнөөлүүбүз. Бийлик жогорку кызматтарга адистерди эмес, өзүнө жакындарды дайындап жатканы үчүн күнөөлүү. Карапайым эл болсо, көзөмөл жоголду, ошондуктан каалаганда жаза беребиз дегени үчүн күнөөлүү. Элге үлгү көрсөтүп, коомду өйдө көтөрө албаган элита менен интеллигенция дагы күнөөлүү. Культура всегда в той или иной мере элитарна. Маданият дайым элитага таандык болот. Элита элден же өлкөдөн бөлүнүп кетпейт. Ал элди өз деңгээлин көздөй жогору жакка тартат. Мисалга, асманга учуп бараткан учак абага таянып учпайт да. Абага таянса, ал кулап түшмөк. Учак асманды жогору жакты көздөйт. Маданияттуу адамдар менен интеллигенция дагы ошондой болушу керек. Алар өйдө жака, билим менен маданияттын чокусун карай умтулууга тийиш. Алар такай алдыга умтулат, өздөрү да такай үйрөнөт. Потому что движется вперед, учится. Маселе акчадан башка эч нерсеге умтулбай калганыбызда. Өзүн күнөөлүү эмесмин дегендер болсо, эки эсе күнөөлүү. Анткени алар жоопкерчилигин дагы сезбейт. Ошондо саламатта калыңыздар.